Арбаңыздар, бүгүнкү темабыз дене мүчөлөрү. Адамдын денесинде жайгашкан органдардын аталыштарын үйрөнөлү. Баш, көкүрөк, курсак, кол, бут. Чач, кирпик, көз, мурун, ооз, ээк, моюн. Чеке, каш, сурма, кулак, сакал. Ийин, тырмак, манжа, чыканак, алакан, кол. Тизе, балтыр, согончок, таман. Ички органдардын аталыштары: боор, ашказан, ичеги карын, жүрөк, өпкө, бөйрөк, заара чыгаруучу система. Кимдир бирөөнүн каякта экендигин, буюм же башка бир нерсени кайда жайгашкандыгын туюндурууну үйрөнүп алалы. Бул жатыш жөндөмөсү аркылуу ишке ашат. Жатыш жөндөмөсүндө турган сөздөргө кимде, эмнеде, кайда деген суроолор берилет да, уңгуга да мүчөсүнүн башка түрлөрү дагы жалганат. Уңгу үндүү же жумшак үнсүз менен аяктаса: моюнда, денеде, ооздо, көздө. Уңгу каткалаң үнсүз менен аяктаса: курсакта, киндикте, согончокто, көкүрөктө. Бүгүнкү сабагыбызда дене мүчөлөрүнүн аталыштарын билип алдык. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин.